Саламатсыздарбы. Бүгүнкү күндө медиа багыты өнүгүп, сабактардын ушул тартипте болушу окуучуларга бир топ ыңгайлуу жана эффективдүү болууда. Анткени көрсөтмөлүүлүк жолго коюлушу жана адамдын куру кепке караганда көз менен көрүп, тажрыйба аркылуу ошол сабакты колдонуп өтүүсү бир топ жакшы натыйжа көрсөтүүдө. Анда эмесе, мына ушул багыттын жардамында 4 жыл силер берген билимдин колго алуу менен, тажрыйбага таянуу менен квалификациялык жумушумду коргоп берүүгө аракет кылайын. Биз тандаган багыт теориялык багыт эмес, методикалык багыт болгондугу үчүн мына ушул жол менен түшүндүрүүнү туура таптык. Анда эмесе, биз менен бирге болуңуздар. Квалификациялык жумуштун темасы орто мектептерде кыргыз тилин предмет аралык байланышта окутуу деп аталат. Бул ишибиз 2 баптан турат. Биринчи бапта кыргыз тилин окутуу илими педагогикалык илимдин бири деп аталат. Мында кыргыз тилинин өзүнчө илим болуп калыптанышы, мазмуну, максат милдети, алгачкы күндөн тартып өнүгүп өсүшү жана тарыхы каралса, ал эми экинчи бапта кыргыз тилин окутуу илими башка илимдер менен байланышта деп аталат. Мында эне тилди окутууда башка предметтердин тийгизген таасири, предметтик билим берүүнүн мамлекеттик стандартында эне тилин окутуунун эң башкы педагогикалык функциясы социалдык турмушта өз ара карым катышта камсыз кылуунун негизги куралы болгон кеп ишмердигин окуучуларга үйрөтүү болуп саналат. Демек, окутуунун кеп ишмердүүлүгүн өнүгүшүн камсыз кылуу аркылуу анын интеллектуалдык жана адеп ахлактык жагынан коомдук, чыгармачылык, активдүү окутуу катары маселеси ишке ашырылат. Квалификациялык жумуштун биринчи бапта каралган маселеси боюнча сөз кылалы. Кыргыз тили илиминин калыптанышында өзгөчө орду бар. 20-кылымдын башынан тартып эле көз сала турган болсок, мына ушул мезгилден алгачкы тилчи, методист, азыркы китептердин баштоочусу катары эсептелинген Касым Тыныстанов, Ишенели Арабаевден тартып, бүгүнкү күндөгү беделдүү тилчи, методисттердин эмгектерине чейинки изилдөөлөр каралат. Кыргыз тилин окутууда биз кайрыла турган 3 суроого жооп издейбиз. Анда эмесе, биринчи сурообуз эмне үчүн окутуу керек? Бул багытта окутуунун максаты, милдетин аныктоо аркылуу билим берүүнү колго алабыз. Экинчи сурообуз эмнени окутуу керек? Окутуунун мазмунун мына ушул суроо аркылуу таап алабыз. Кантип окутуу керек? Окутуунун формасын, ыктарын, жолдорун аныктоо аркылуу биз ушул көздөгөн максатыбызга жетебиз. Кыргыз тилин окуу аркылуу бала эмнеге жетишет? Турмушта кандай пайдаланат? Өз жашоосунда эне тилдин орду канчалык экенин түшүнүүсү да бул илимдин жугумдуу болуусуна шарт түзөт. Андай болсо, жаттатма, багыттан таптакыр алыстоо зарыл. Мисал үчүн, сын аталышту эстен чыккыс кылып, өмүр бою унутпай тургандай деңгээлде сабак өтүүгө болот. Балдарга сын аталышту түшүндүрүүнүн бир гана жолу. Сиз сабакка кириңиз. Бала үчүн бир баланын колуна алма бериңиз, экинчи баланын колуна карандаш бериңиз, үчүнчү баланын колуна китеп бериңиз, төртүнчү баланын колуна сызгыч бериңиз. Демек, биринчи алмасы бар баланын колунан алманын даамын сураңыз. Сызгыч турган баланын колунан сызгычтын сүрөтүн сураңыз. Китеп турган баладан китептин көлөмүн сураңыз. Демек, ар бири өзүнчө жооп берет. Демек, жооп дагы даяр. Бала алманы жеген соң даамын айтат. Сызгычты колуна алган бала сызгычтын түсүн айтат. Китепти колуна алган бала китептин көлөмүн айтат. Бул биз айтып аткан көрсөтмөлүүлүк ишке ашыруу аркылуу көрсөтмөлүүлүктүн өтүмдүүлүгү бир топ жогорку деңгээлде. Анда эмесе, биздин экинчи бапта каралуучу маселелерге өтөлү. Кыргыз тилинен билим берүүчү мугалим өтө көп тармактуу болушу керек. Бул милдеттүү түрдө дагы. Ал тарыхты, философияны, этнопедагогиканы, көркөм адабиятты, мындан сырткары адамдын психологиясын да билиши керек. Мына биздин багыт өзүнөн өзү кайда баратканы белгилүү болду. Демек, биздин багыт предмет аралык байланышта кыргыз тилин окутуу багытына карай сапар алдык. Биринчи багыт философия. Бул кандай багыт? Философия адамдын өзүн өзү таанып билүүсү, рационалдык таанып билүү каражаттары аркылуу чындыкка, акыйкатка жетебиз. Натыйжада ар бир элдин улуттук баалуулугу, информациялык байлыгы, тилдин бирдиктери тилге топтолот. Экинчи маселеде психология. Бул илим менен кыргыз тил илими өтө тыгыз байланышта каралат. Анткени тилдин программаларын баланын жаш курагына, психологиялык абалына, жөндөмүнө карап түзөбүз. Баланын сабакка карата кызыгуусу, сен берип жаткан билимдин кабыл алуусу канчалык, анын психологиялык абалын билүү мугалим үчүн абдан маанилүү. Сиздин сабакта отурган баланы абалы менен эсептешпестен туруп, сабакты улантып берүүңүз сизге да натыйжа бербейт. Анткени ички дүйнөсүндө көйгөй бар баланын
сиздин сабак жандандырууга шарт түзө алышы керек. Үй бүлөлүк шартына карай мамиле кылуусу, ошондой эле окуучу менен биргеликте жеке индивидуалдуу иш алып баруусу мугалимге да, окуучуга да бир топ пайдалуу. Үчүнчү, кыргыз тили менен өтө тыгыз байланышта карай турган багыт көркөм адабият. Тилдин эмоциялык жактары, эстетикалык багыты ушул жагдайда кеңири ачылат. Көркөм адабияттын курулушу материалы бул тил. Адабият аркылуу окуучунун сүйлөөсү, кебишмердигин өстүрүү менен социалдык коомдогу турмуштагы пикир алыша билүүсүн жана адамдардын жан дүйнөсүнүн сулуулугун же адамдын терс мүнөзү аркылуу аны ойлонтуунун негизинде интеллектик калыптанышына салым кошот. Буларды үйрөтүү сөзсүз түрдө тексттерди колдонуу жолунда ишке ашат. Тактап айтсак, көркөм чыгарма өзү ушул эне тилден куралып жатпайбы? Демек, эң бир тыгыз карым-катышта турат. Анда кыргыз тилин колдонбой адабиятты өтүү акылга сыйбаган иш. Бирок бир нерсени билүү зарыл. Ошол эле учурда тилдин мисалдарын да көркөм адабиятсыз түшүндүрүү мүмкүн эмес. 4-чү багыт тарых. Элдин тарыхы, тилдин тарыхы. Тилдин тарыхы, элдин тарыхы. Бул маселеге баарыбыз кайрылып келүүдөбүз. Бул элем менен да тыгыз байланышта. Анткени ар бир нерсенин жаралуу тарыхы бар. Тарыхтын эчендеген жерлердин, эстеликтердин, изилдөөлөрдүн натыйжасында ошол жердеги тилдердин калыптанышы, пайда болушу бирге каралат. Ошондуктан тилди изилдөөдө сөзсүз тарых жардамга келет. Демек, башка элдердин турмушун, маданиятын, өнүгүшүн изилдөө менен бирге тилдик каражаттарын, тил системаларын биргеликте карайбыз. Тилди окутууда сөзсүз тарыхый фактыларга таянабыз. Бул эки илимдин бирине бири болгон байланышын так-таана далилдеп турат. Жыйынтыктап карай турган маселебиз фольклористика жана этнопедагогика. Көркөм адабият коомдук аң сезимдин бир формасы болсо, фольклор анын формасы, башаты. Керек болсо көркөм адабияттын өнүгүүсүнүн демөөрчүсү да боло алат. Тил менен сөз эл үчүн баары болгон. Ошол тил аркылуу, сөз аркылуу тарбиялап, тил аркылуу жеткирип, эчендеген маселелер чечилген. Кыргыз тили негизи эле китеп пайда болгонго чейин билим берүү вазыйпасын элдик оозек китептерге жүктөп келди. Жаңылмач аркылуу тилин таптап, жомок аркылуу ой калчоосун, фантазиясын, макал лакап аркылуу тарбиясын, эпостор аркылуу баатырдыгын, кара кылды как жарган калыс учкул ойлор аркылуу адамдыгын тарбиялап келдик. Мунун баарын жеткирүүдө негизги курал тил болуп берди. Бул тармак тил илими менен кандай тыгыз экенин туйган чыгарсыз. Жазылбаган, бирок эң пайдалуу, эң керектүү мыйзамдын баарын этнопедагогика колго алган. Кайсы тармакты алып карабайлы, азыркы күндө кайрадан элдик акылга, этнопедагогика кайрылууга туура келүүдө. Методикалык багыттын эң мыкты үлгүлөрүн ушул илимден алуудабыз. Мунун дагы бир чындыгы, этнопедагогикада эң өмүрү узун, чыныгы турмуштук тажрыйбадан өткөн, кылымдар бою жасата жоголбогон, эң уникалдуу, кай заманда болбосун колдонсо боло турган укмуш ыкмалар жашап келүүдө. Мындан сырткары, жыйынтыктап айта турган маселебиз, мына ушунун баарынын байланышы аркылуу ар бир тармактан билим алган окуучу, демек интеллигенти жогорку деңгээлде болот. Квалификациялык жумушубуздун соңунда айтарыбыз, бала кыргыз тилин окууда эмнени үйрөнөт жана турмушта аны кантип пайдаланат, анын өзүнүн жашоосунда кандай орду бар, мына ошону билүүсү анын эне тилге болгон сүйүүсүн арттырат. Квалификациялык жумушумду жыйынтыктайм. Баарыңыздардын көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.